Экономикалык маалымат бул маанилүү. Ал өлкөнүн келечегинен кабар берет. Кыргызстандын өнүгүү багыты, ага ишкер коомчулуктун салымы, идеялар жана сунуштар экономикалык майданда. Эко-майдан. Джия бизнес ассоциациясынын автордук программасы. Ар шаршемби саат 16-да. Саламатсызбы, урматтуу Маралдын көрөрманы жана угарманы. Биз сиздер менен кайра экономикалык майдан программасы алкагында көрүшүп жатабыз. Микрофондо мен Азамат Дүйшеев. Адаттагыдай эле биз бизнес жаатында, ишкерчилик коомчулук жаатында актуалдуу болуп турган маселелерди талкууга салабыз. Бүгүн биз эфирибизде атайын бир кызыктуу теманы талкууласак деп турабыз. Эфирибиздин темасы бизнестеги кыйроолор деген тема болмокчу. Өзүңүздөр билесиздер, ишкер бул жаратман адам болот. Кайсыл бир бизнести, ишкердиктин кайсыл бир түрүн баштаганда, иштеп жатканда, ошол ар кандай тоскоолдуктарга, кризистерге, депрессияларга, ар кандай көйгөйлөргө туушугат. Бирок ошондой учурларда ишкерди ишкер кылып тарбиялай турган ошол ар кандай кризистер, проблемалуу көйгөйлөр деп мындай айтып белгилеп жүрөбүз. Ошондуктан бүгүн биз ал теманы ошол кыргыз коомчулугунда атайын чоң ассоциациянын өкүлү, Джия бизнес ассоциациясынын мүчөсү, Али Софт IT компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Абдилахат Матраимов мырза менен чогуу биргеликте эфир алып бармакчыбыз. Эфирди биз менен чогуу болуп, Маралдын Facebook'та баракчасынан түз эфирди көрсөңүздөр болот. Андан тышкары бизнестеги көйгөйлөр, кризистер, кыйроолор боюнча биз талкуулап жаткан теманын алкагында кандайдыр бир суроо, сунуш, пикириңиздер болсо бизге түз байланышка чыгып, же Facebook'тан комментарийге жазсаңыздар болот. Байланыш номурубуз 0709 68 06 06 номуруна байланышасыздар. Акырындап эфирибизди анда баштай берсек, Абдилахат мырза, эң эле алгач сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошо биздин угармандарыбыз менен ушу жылды жыйынтыктап мындай эфирибизди ачып бериш үчүн, ушул теманы талкууга салып бериш үчүн келип берип отурасыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен дегендей. Бирге алсын. Абдилахат мырза, сизди мына Wildberries жаатында, бизнес жаатында мындай коомчулук, бизнес чөйрө мындай таанып келе жаткан ишкерлердин бирисиз. Анан алгачкы эле суроом мындай темадан баштабай мындай суроо бергим келип атат да. Иштериңиз жакшыбы? Кандай болуп жатат? Сиздерде жагдай кандай? Бизнесиңиз кандай жүрүп жатат дегендей, ушу жаңылык бул жыл ичи кандай жаңы нерселерге туушуктуңуздар, эмнелерди болду, эмне жаңылык сизде? Баштап ушул берүүгө чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Чындыгында тема кызыктуу да, анткени провалдар болуп атпайбы, кыйроолор болуп атпайбы? Бир бизнесменге жумуштарың кандай десе, ал жумуштарым сонун болуп атат десе, жалган болот да чындыгындачы. Анткени бизнес дайыма проблема деген сөз да. Маянага иштегенде бир чети жакшы, эртең менен айтылган саатта барасың. Кечке чейин айтылган тапшырманы кыласың дагы, жумуш саатың бүткөндө кетесиң да. Эгерде А класстагы жумушчу болбосоң. Бирок эгерде өзүңдүн компанияң болсо, өзгөчө өзүңдүн компанияңды куруп келе жаткан болсоң, анда жакшы деп айтсаң жалган болот, жаман деп айтсаң Кудайга шүгүрсүздүк болот да. Бирок эмнеси болгондо деле Кудайга шүгүр аракет кылып жатабыз. Акыркы бир канча жыл бул өтө өткөйлүү бир заман болду. 2020-жылы пандемиядан баштап дүйнөнүн аябай чалкаланып жаткан учуру. Ушунусуна карабастан Кудайдан үмүт үзбөй аракет кылып келе жатабыз. Дайыма жаңы проблемалар чыгат, жаңы көйгөйлөр чыгат, алар менен алып барышабыз. Бирок бул проблемалардын бардыгына жаңы бир мүмкүнчүлүк, жаңы нерсени үйрөнгөнгө, жаңы бир тажрыйба алганга, бир өбөлгө катары, бизге бир түрткү катары, фактор катары карагандыгыбыз үчүн мен оюмча кыйынчылык буюрса минимум деп айтар элем. Жакшы. Негизи биз ошол теманы алып чыгып атканда бизнес провал деп коет экен да орусчачы. Анан кыргызчага келсек, мындай кыйроолор дейт экенбиз. Кыйроо бираз толук түшүндүрбөй калат. Кополуураак болот экен бир чети. Сурайын деген суроом, Абдилахат мырза, айтсаңыз, бул жылы мына сиз ишкерсиз да, ишкерлер бул жылы кайсыл кризистерге туш болуп, мындай жалпы алып караганда сиздин багыңызда
кандай мындай кыйроолорго барып жакындап барды, кандай кыйроолор болду сиздин мындай көз карашыңыз ишкер катары айтып берсеңиз, дүйнөдө, Кыргызстанда кандай болду бул жылы? Эми бул суроого так даана жооп бере турганчалык эксперт эмесмин, бирок өзүмдүн чөйрөмдө иш кылып жүргөндөр же өзүмдөн байкаганым дагы ошо болду да. Баягы ар кандай согуштар, ар кандай саясий туруксуз абалдар жана башка толгон токой өзгөрүүлөрдөн улам эми адамзаттын тарыхында адамзатты башкарган эң чоң фактор бул коркуу сезими да. Анан ушул коркуу сезиминен улам болуш керек. Адамдарда кандайдыр бир мындай белгисиздик бар да, бир келечекте эмне болуп кетет экен деген бир коркусуздук бар да. Жада калса аябай кызыктуу бир изилдөө бар экен. Адамдар эмнеге өлүмдөн коркот деген суроонун үстүнөн аябай изилдешиптир да. 10 миңдеген, 100 миңдеген адамдардын үстүнөн анкета жүргүзүп ошондо адамдарды коркуткан негизги фактор өлүмдөн кийин эмне болорун билбегендик экен да. Өлүмдөн коркуткан эң чоң себепчи. Дал ошонун сыңарында эле азыр деле карап көрсөк, Тайвандын үстүнөн Америка менен Кытай тирешип атат. Украинада болуп жаткан окуялар баарыбыздын маалымыбыз. Булардын бардыгы көпчүлүгүндө мындай чоңураак суммадагы вложение кылсам же чоңураак кадамдарды таштасам, бул аягы эмне менен бүтүп кетет деген бир коркуу бар да. Ошондой. Менин байкаганым негизгиси ошол. Негизи ошо бул жылы ишкерлер коомчулугу мындай айтып жүрүшөт. Негизи эле дүйнө жүзүндө азыр аналитикалык материалдарды карасак, ушул дүйнөдө кымбатчылык мурда болуп көрбөгөндөй өсүп атыптыр да. Товарга болгон, кызмат көрсөтүүлөргө болгон баа аябай өсүп атыптыр да. Бул жанагы сиз айтып өткөндөй Украинадагы согушка байланыштуу, санкцияларга байланыштуу, анан жанагы климат өзгөрүп атат. Дүйнөнүн ар кайсыл бурчунда климат өзгөргөндүктөн ар кандай табигый кырсыктар болуп, суу ташкындап, өрт чыгып, ушундай жагдайлар мурда болуп көрбөгөндөй болуп атыптыр да. Анан бирок бул жашоо ушундай жүрүп жатат азыр. Жашоонун мындай илеби ушундай кетип атат. Анан негизи ишкер эмнеге бизнес кыйроолорго дуушар болот, бизнес провалдарга жакшы эле башталып аткан болот башында. Анан келип эле мындай аналитика жетишпегендиктенби же мотивация жок болгондуктанбы айрым бизнестин түрлөрү албетте жанагы факторлорго байланыштуу, бирок андан тышкары дагы мындай эмнегедир провал болушат да. Эмне үчүн бизнесмен кыйроолорго дуушар болот сиздин мындай көз карашыңызда? Сиз провалга туш болдуңуз беле буга чейин? Кандай провалдар болду? Провалдан башым чыкпай. Караңыз, бул суроонун мындай бир тараптуу жообу жок деп ойлойм да. Мисалы, ар бир адамдын өзүнүн бир бэкграунд деп коет го, буга чейинки тажрыйбасы бар да. Анан бизнесте ийгиликтүү болууну бир картина катары карай турган болсок, адамдын буга чейинки тажрыйбасы, окугандары, үйрөнгөндөрү, көргөндөрү, бирөөлөр менен баарлашып алган тажрыйбаларынын бардыгы ошол картинанын белгилүү бир бөлүгүнө тарткан болот да. Эгер ийгиликтүү болом десең, ошол картинанын калган бөлүгүн өзүң кылган жумуштарың менен бүтүрүшүң, толукташың керек, ошондо ийгилик болот да. Ошондуктан мисалы бирөөндө азыраак бэкграунд бар, бирөөндө көбүрөөк бэкграунд бар, ошого жараша баягы ийгиликтүү болуунун ыктымалдуулугу азайат же көбөйөт. Жана ушуга байланыштуу кээ бир адамдар чындыгында аябай ийгиликтүү болуп кетишет, а кээ бирлер болбойт да. Анан точно бир эле могул себептен же бир эки эле себепти айтып туруп, ушунан улам ийгиликтүү болду же болбоду деп айтыш чындыгына менин оюмча кыйын. Бирок деги эле жанагы Черчиллди баарыбыз билебиз, бул деген 20-кылымдын эң күчтүү 3 саясатчысынын бирөөсү деп айтсак болот да. 23 жаштарында адашпасам парламентке келиптир, ошону менен өзүнүн 70 канча жылдык өмүрүнүн бардыгын ошол Англиянын эң күчтүү дипломаттарынын бирөөсү катары өткөргөн киши да. Бул кишинин деле сонун бир сөзү бар да, ийгиликтүүлүк бул бир ийгиликсиздиктен экинчи бир ийгиликсиздикке энтузиазм менен көңүл калбай чуркай билгендик дейт да. Анткени өзүм акыркы бир 4-5 жылдан бери бизнес жаатында жүрөм. Мындай кез-кези менен өзүмдүн кылып жаткан иштеримди же А точкасы кайер эле мен Б точкасы каяка жеттим дегендерди мындай анализдеп караганда, бир чети карасаң вроде бир нерселерди кылып атасың, бир ийгиликтерди багындыргандайсың, а бир чети карасаң жөн эле чуркап жүргөндөйсүң да. Чын-чынына карап көрсөң бардык эле жумуш
бизнесте деле ушул эле нерсе окшойт да. Албетте кечээки күнүңдөн алдыдасың, бирок дагы деле алдыда жетишиң керек болгон максаттар бар. Алдыга жетиш керек болгон максаттарды карасаң, сен провалдасың, бирок кечээки күнгө караганда сен ийгиликтесиң да. Бир аз дагы философиялык жооп болуп кетти окшойт, бирок жалпы жонунан ушинтип айтар элем. Биз могу ишкерлер коомчулугунда ошол эле сиз мүчө болгон ЖИА бизнес ассоциациясы ар кандай иш чараларды өткөрөт. Анан БИФ деген форум өткөрдү, эсиңизде болсо. Ошол сиз дагы катышып жакшы эмелерди айтып ой бөлүшүп жүрдүңүз. Анан ошол жерде жолугушууларда бир ишкер, ошо Кыргызстандан, Оштон келген бир ишкер, атын унутуп калдым, чынын айтайын. Ал киши мынтип айтты да, ар бир адам ишкер боло албайт дейт. Бирок ар бир адам киреше булагына муктаж дейт. Так. Кааласаң дагы, эми бул ушу аябай жакшы өткөн. Демек бул кааласаң да, каалабасаң да азыр базар экономикасында, ушундай капитал заманында ар бир адам бир нерсе жаратып, бир бизнес ачып, азыр сурасаң, мурда студенттерден сурасаң, ким болосуң десем, кесиби менен иштейин кийин деп айтчу. Азыр ар бир адам бизнес ачам, бизнес кылгым келет деп ошентчет да. Анан ошол провалга, жанагы кыйроого, катачылыкка туш болбош үчүн ишкерлер муктаж экен да киреше булагына ар бир эле адам. Бирок провалга туш келбеш үчүн, кыйроого же бир ката кетирбеш үчүн эмнелерди кылыш керек сиздин баамыңызда? Караңыз, менин жеке пикиримде ката кетирбеш керек деген нерсе жок. Деги эле бир ишти баштап жатканда, эгерде ката кетирбейм дегендин өзү бир чоң жаңылыштык да. Мисалы мен өзүмдүн тажрыйбамдан айта турган болсок, биз азыр Wildberries'ке аналитика кыла турган бир программа жасап жатабыз да. Анан жумуштун бул программаны жаңы баштап жатканда биздин оюбузча Wildberries'те жеке оюбузча, анткени данныйлар колубузда жок. Wildberries'те 2 миллионго жакын товар бар деп ойлогонбуз. Анан 2 миллионго жакын товардын данныйларын бир күндө бир түшүрүп турсак, бул бизге деген жана арадан 1 ай 2 ай өткөндөн кийин баягы статистика чыгарганга, обработка кылганга бизде данный болот деген ой болчу да. Бирок эмне болду? Мисалы биздин биринчи эле катабыз Wildberries'те 2 миллион эмес, 50 миллионго жакын товардын болгондугу болду да. Бул деген сөз биздин проектибиз на ровном месте деп коет го, турган жеринде эле 20 эсе, 25 эсе чоң бир проект болуп чыкты да, долбоор болуп чыкты да. Анткени 2 миллион товардын данный менен иштеген бул бир чет оңой эле салыштырмалуу. Бирок 50 миллион товардын данный менен иштеген бул деген охо өтө чоң иш да. Бул мисалы биздин биринчи катабыз болду, бирок биз бул катаны кылбай кое алат белек. Балким бир жолдору бардыр, бирок почти мүмкүн эмес болчу да бул катаны кылбай койгондукчу. Экинчи маселе ушу болду, мисалы биздин астыбызда аябай чоң бир тапшырма бар эле да. Бул тапшырма эмне? Ошол 50 миллионго жакын товардын бардыгынын данныйларыны, ар бир товарды элестетип көрүңүздөр. Wildberries'те 50 миллион товар болсо, канча штук бар, баасы канча сатылып жатат, кайсы складтарда бар, кайсыл жакка кетип жатат, кайсыл жактан клиенттердин келип жатат деген сыяктуу бардык данныйларды бир күндө бир түшүрүп турушубуз керек болчу. Бул аябай оор тапшырма болчу да. Билесизби? Биз орто эсеп менен 7 ай дегенде ушул маселени чечтик да. Биздин программисттер күнү түнү алып урушуп жатып, бул тапшырма мененчи 7 айда. Анан дээрлик 1 жылга жакындап барып турсуздар да, жарым жылдан ашып. 2022-нин февралында бул тапшырма бизге коюлган. Түшүндүк, Wildberries'те 2 миллион эмес, 50 миллион товар бар экен. Бул 50 миллион товардын күнүгө данныйларын бир түшүрүп турганды кантип чечебиз деп февралда баштаганбыз, октябрларда бүттү да. Бирок октябрга чейин балким биз 50 жолу 50 түрдүү же 100 түрдүү технологияны, техниканы проба кылып көрдүк, аягында чечилди да. Анан ушул 7 айдан кийин ойлонуп көрсөңчү, балким ушул 7 айда кылынган жумушту 2 айда эле кылып койсоң болмок да. Бирок муну жумуш бүткөндөн кийин ойлонуп жатасың да. Бирок ошол учурда биз кетирген каталарыбызды кетирбегенибизде, анда деген кайсы нерсенин туура, кайсы нерсенин туура эмес экендигин да билмек эмеспиз да. Ошондон айтар элем. Бирок ошончо дагы Абдылахат мырза, алдын ала мындай алдын алуу нерселер болуш керекпи ишкерде? Айтайын дегеним ушул. Ката кетирбей коюу мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө ката болот. Бирок эгерде минимум ката кетирүү деген нерсе бар.
мындай каталарды минимумга түшүрүү же болбосо рисктерди минимумга түшүрүү деген нерсе бар. Мунун эми азыр баягы күтүлбөгөн жерден суроо болгон үчүн айтар элем, мунун эң жакшы жолдорунун бирөөсү кайсы тармакка кирип жатсаң, ошол тармакта иштеп жүргөн бирөө менен барып кеңешүү, андан консультация алуу. Экинчиси, ушул жаатта ансыз деле бизде азыр YouTube'да болсун, интернет блогдорунда болгондой маалыматтар бар да. Ошолор менен шашпай отуруп таанышып чыгуу. Таанышып, анализдеп, анализдеп чыгуу. Анын жанында бул акыркы учурларда өзгөчө кыргыз ишкерлеринин арасында да көп сөз болуп жаткан кайзен маселеси бар эмеспи? Кайзен маселесинде дагы мисалы кайзен, икигай деп айтып жүрүшөт. Кайзен деген теманын ичинде дагы айтылган бир маселе бар. Айталы 1 сааттык пландаштыруу 10 сааттык убакытты үнөмдөйт дейт да. Же болбосо 1 күндүк пландаштыруу балким 1 айлык убакытты үнөмдөйт дейт да. Эми биз кыргыздар чын-чынына келгенде акыркы 20 жылдан бери эле олуттуу түрдө бизнеске кирише баштадык да. Ошондуктан көп бизнестин стратегияларын, методологияларын билбейбиз. Ошондуктан деле биздин провалдарыбыз көбүрөөк болсо керек, башка жактарга салыштырмалуучу. Анда мындай суроо берсем да, кийинки суроону. Давайте. Сиздин жашооңузду мындай өзгөрткөн чоң бизнес провал, бизнес кыйроолорду айтып берсеңиз. Кандай жашооңузду мындай өзгөрткөн, мындай бир ойду пайда алган бир жаңы нерселерге мындай туш болдуңуз? Бизнесинде жашооңузду мындай түп тамырынан өзгөрттү ушул ой же ушул жагдай же ушул бирөөнүн сөзү же ушундай деген мындай сизде мындай көп болсо керек. Кызыктуу бир жагдай болду. Как раз мен азыр IT тармагында иштеп баштадым да. Чын-чынына келгенде мен айтишник эмес, мен программа код жазганды билбейм, бирок азыр өзүмдүн IT компаниям бар да. Ушул жака келип калышым деле менин оюмча бир кызыктуу күлкүлүү окуялардын менен келип калган. Wildberries'те 2020-жылдан баштап иштеп баштагандан кийин аналитикалык программага муктаждык болду да. Анткени жөн эле проба кылып көрөйүн деп эле бир товарга $1000, $2000 вложение кылып проба кылганга көп акчабыз жок да. Бизге деген кошумча программалар керек Wildberries'те. Бул программалардын жардамы менен биз кайсы товар жакшы сатылып жатат, кайсы товар жакшы сатылбайт, кайсы товарга вложение кылыш керек, кайсыга кылбаш керек деген данный бизге керек болду да. Рынокто ушул сыяктуу программалар бар болчу. Эң жакшысынын 1 айлык подпискасы, 1 айлык жазылуусу $550 тегереги болчу да. Программаны YouTube'дан жана обзорлорун көрдүм, аябай жакты. Булардын расмий каналдарына кирдим. Расмий канал, YouTube каналындагы видеолордун астына мынтип жазып атам да. Жигиттер, программаңар аябай жакшы, бирок кымбат. Мага окшогон бизнести жаңы баштап жаткандарга бул бир аз кымбатыраак, ай сайын $550 төлөгөнчө деп комментарий жаздым. Жазгандан кийин бул бир эле мени кызыктырбаса керек дедим да, болсорочу. Башкалар деле сураган болсо керек, башкалар эмне деп сураптыр, булар эмне деп жооп бериптир деп карасам, башка толтур адам айткан, программаңар сонун бирок кымбатыраак, арзандатсаңар биздер алмакпыз деп, бардыгыны алсаңар алгыла, албасаңар жок болгула деген таризде жооп берген да. Бая комментарийлердечи. Бул мага аябай мындай оройдой учур сезилди да. Кантип бир компания мындай потенциалдуу өзүнүн кардарларына мындай мамиле кылат депчи. Кийин кызыгы өткөн жылы бул могул немеде опера балетте Wildberries боюнча эл аралык бир конференция болду. Бул конференцияга ошол программанын ээси келип выступление кылды, сүйлөдү. Суроо бердиңиз ба, анан ушинттиңиз деп. Кызыгы дагы ошол жерде. Бул киши сүйлөп бүткөндөн кийин элдер сурап атат да. Мен деле оюмда ошол. Азыр микрофонду алам, анан сурайм: господин Паланчы Пустанчы, сиздин программаңыз аябай жакшы, аябай жагат, бирок кымбатыраак, ушуну арзандатсаңыз болмок деп сураганы залдан басып баратып, оюма мындай бир аз дагы жаш балача бир ой келди да. Сенин программаңды мен деле жасай алам го деген сепчи. Адам жасаганда адам жасайт го. Эми сен деле аны аспандан алып түшпөдүң да деген сыяктуу. Азыр бир чети карасаң понттой сезилет, бир чети карасаң жаш баланын кыял жоругундай сезилет, бирок ошол жерде ушундай бир ой келип кетти дагы, анан мен залдан чыгып кеттим. Мен лучше өзүм эле ушундай программа жасап алам депчи. Программисттерди чогултуп, тааныш программист досторум бар эле, жигиттер биз мондай бир программа жазышыбыз керек, жана бул программа уникалдуу бир программа болуш керек деп, ошентип өбөптөн себеп болуп отуруп, акыркы 1,5 жыл IT тармагына өзүм кантип келип калганымды да билбедим да. Бирок IT тармагына келгеним мен үчүн аябай сонун опыт болду. Эч качан өкүнбөйм, чындыгында өтө сонун сфера. Негизи Абдыхат мырза айтып коюшат экен да, ошо айрым бизнес мен
адамдар өзүнүн баягы кетирген каталарын, кетирген жандай кемчиликтерин тебелеген тырмоосун десе туурараак болот, грабли деп коет эмеспи? Мындай көп эле айта беришпейт экен. Сиз айта бересизби? Такыр жашырбайм. Ансыз деле мен азыр жолдон келатканда деле эч качан өзүмдү мындай укмуш куртой бир бизнесмен катары бергим келбейт да. Билбеген толтура нерселерим бар, башым жетпеген толтура нерселер бар. Бирок ошол эле учурда түнү күнү аракет кылган бир мээнетим бар да. Мына акыркы 14-15 айдан бери программаны жазып атсак, күндүзү бир жумуштар менен жүрөбүз. Кечинде саат 9-10 программисттер менен жолугабыз, таңкы саат 4-5 чейин программа жазабыз да. Эмнеге? Анткени биринчиден акчаны экономдоо керек, экинчиден деген чындыгында билбеген, үйрөнүшүбүз керек болгон менин толгон токой нерсем бар. Андыктан өзүмдүн кемчиликтеримди же ушул кетирген өзүмдүн каталарымды айтсам, башкалардын көзүндө мен крутой болбой калам деген бир коркунучум жок. Эч качан өзүмдү крутой катары дагы сунган эмесмин да. Бизнесмен деп айтканда деле мага бир аз ыңгайсыз болот, анткени мен бизнесменден дагы көп бизнесмен болууга аракет кылып жүргөн бирөө болсом керек. Жакшы, бүгүнкү ошол эфирибиз ошо жылды жыйынтыктап, анан ушул бизнес кыйроолор, бизнестеги кризистер боюнча мындай талкуулайлы деп ойлонуп атып эфирдин астында биз эфирибизди мындай аналитика, мыйзам дегендерди мындай сүйлөшпөй эркин форматта сүйлөшсөк деп, ошон үчүн ушундай багытта суроо берип атам. Сонун, супер. Сонун болсо андай кийинки суроо ушул багытта эле. Мен келерде ушул суроону мындай берип көрсөм кандай болот деп ойлонуп көрдүм да, Абдилахат мырзага деп. Элестетсеңиз, азыр сиз 20 жаштагы Абдилахатты көчөдөн көрүп калдыңыз да. Так. Анан сиз ага эмне деп кеңеш берет элеңиз? Жакшы суроо. Өзүм жашым 27-ни аяктап 28ге такап калганда ишкердикке кызыга баштадым да. Анан деген эгерде 20 жашымдагы бирөөгө жолуксам, бирөөгө эмес, өзүңүзгө. Өзүмө жолуксам, баштап барып бирөөнүн өзүң кызыккан тармактарды белгиле. Эми адамда мындай нерсе бар да, 5-6 тармакка кызыккан болушу мүмкүн, бул табигый эле нерсе да. Өтө сейрек кездешет, өмүрүмдү бир эле тармакка арнайм, ушул тармак менен өмүрүмдү өткөрөм деген аз адам бар да. Ошол сыяктуу бир адам өзүнү бизнесмен катары көргүзгү келиши мүмкүн, журналист катары көрүшү мүмкүн, бир канча тармакка кызыгышы мүмкүн. Ошондуктан өзүмдүн ошол учурдагы эң кызыккан тармактарымды белгилеп, ар бир тармак боюнча жарым жыл, бир жылдан бирөөнүн колунда иштемекмин. Ошону айтмакмын. Анткени азыр деле эми адамдын психологиясы батыраак, анан жеңилирээк бай болуп кетели деген бир неме менен жашайбыз го, уран менен жашайбыз го. Бат бай болоюн, анан жеңил бай болоюн, кыйналбай туруп бай болоюн депчи. Чындыгында ал балким 10 000 адамдан бир адамдын жагдайы да. Аябай туура убакта, туура жерде болуп калгандыгы үчүн аябай жакшы бизнеси болуп кеткенчи. А бирок 9999 адам өзүнүн мээнети менен жеткен да. Эгер адал жол менен жеткен болсочу. Ошондуктан азыркы өзүмдүн 20 жашыма же азыркы 20 жаштагыларга айтат элем, кайсыл тармакка кызыксаңар, батыраак болуп кетейин эмес, азыр тажрыйба үчүн, азыр деген ошол жаатты ички кухнясын көрүш үчүн үйрөнгүлө дейт элем да. Өзүмө деле 5-6 тармак тандап, ошол жакка барып, иштеп жарым жыл, бир жылчы. Бул чындыгында меникиби же меники эмеспи? Анан бул нерсени кылып жатканда дагы маянасына эмес, ошол компаниянын культурасына, ошол компаниядагы босс деп коет го, ошол шефке ориентир кылып жумуш издемекмин. Себеби ошол жетекчи адамды мындай ментор сыяктуу болуп, үйрөтөт деген маанайда айтасыз. Кылганым сага, үйрөнгөнүм мага. Керек болсо пол жубайын, керек болсо чайыңды кылып берейин. 27-24 жаныңдамын, бирок мен үйрөнүшүм керек деген ой менен бармакмын. Жакшы айтып өттүңүз. Негизи анан жанагы биз билебиз, ишкер бул мындай жөнөкөй адамдарга караганда ишкер адамдын мындай ой толгоосу дагы бир аз башкачараак болот. Ал дайым алдын ала пландап, божомолдоп, бир аз аналитика жасап, кандай кылам, буга каражатты кандай кылабыз, команда топтоо, анан дагы толгон токой маселелер бар да. Ал ошону ойлонуп жүрөт экен да. Анан ошол ЖИА ассоциациясында дагы айтып жүрүшөт, ишкердик бул акча табуу эмес, ишкердик бул жашоо стили депчи. Жана сиз өз сөзүңүздө айтып өтпөдүңүзбү, Кыргызстанда ошо 20 жылдай болуп калды бизнесте, эми мындай үйрөнүп 20 жылдан бери мындай алек болуп баштадык депчи.
Европа өлкөлөрүн алсак, мисалы Италияда 7 атасына чейин өтүк сатса, азыркы 8 тукуму ошол улам өркүндөтүп, улам жакшы кылып отуруп, мындай өтүк саткан бренд компанияларды түптөшүптүр да. Берейин деген суроом ошол эми ишкер адамдар бир аз башкача болот. Анан үй бүлөсү дагы бар да ишкердинчи. Саясатчыларды дагы айтып жүрөбүз. Саясат бар, анан үй дагы бар да. Анан ишкер адамдардын бизнеси бар, анан үй бүлөсү бар. Үй бүлө менен бизнести айкалыштырып атып, кээ бир инсандарыбыз ошо бизнес провал деп деле койсо болот. Ошо үй бүлөлүк жагдайлардан ар кандай бизнестер да токтоп, мындай тупикке барып такалат экен да. Ошол үй бүлөлүк жаатта негизи тажрыйбаңыз барбы? Ишкерлерге кандай кеңеш бересиз? Сиз негизи үй бүлө менен бизнести кантип айкалыштырып атасыз? Караңыз, мен акыркы 1,5 жылдан бери стартап куруп келатам да. Стартап деген чоң бизнес болуп масштабка чыкканга потенциалы бар, бирок азыркы учурда дагы көп идея форматында болгон нерселерди стартап деп коюшат да. Бул стартап куруу чындыгында аябай оорго турган иш. Анткени бюджет минимальный болот, кылына турган иш максимальный болот. Бюджетиң минимальный болгондугу үчүн азыраак адам аласың дагы, ошол аз адам менен аябай көп жумушка чуркайсың да. Анан алган адамдардын деле бир бөлүгү сенин максаттарыңды түшүнгөн, сенин амбицияларыңды түшүнгөн адамдар болсо, албетте чуркап берет, бирок эгерде мен могул эле иштерди кылам, калган иштерди кылбайм дей турган болсо, булардын бардыгына өзүң чуркашың керек да. Деги эле компания куруп жатканда сенчелик компанияны түшүнгөн, сенчелик компанияга күйгөн экинчи адам болбойт. Жыйынтыгында бир стартап куруп жаткан адам же бир компанияны нөлдөн түптөп жаткан адам, бул деген 7-24 иштешинен туура келет да. Ушундай жагдайдагы бир адамдын эгер үй бүлөсү бар болсо, үй бүлөсүнүн бул кишинин же бул аялдын максатыны түшүнүшү өтө маанилүү. Мисалы, учурдан пайдаланып мен өзүм үй бүлөмө чындыгында аябай ыраазычылык билдирем, анткени канча жолу түнү менен иштеп каласың, үй бүлөңө жетиштүү түрдө, жетиштүү өлчөмдө көңүл бурбай каласың, бирок жок дегенде бул нерселердин убактылуу экенин сезип, сен кеч келсең деле сени жылмайып тосуп алып, же сен азыраак убакыт бөлсөң деле ошону түшүнүктүүлүк менен кабыл алган үй бүлөнүн болушу чындыгында өтө маанилүү. Эгерде бир бизнесмен, өзгөчө бир эркек, эгерде канчалык акылдуу болсо болсун, канчалык потенциалы күчтүү болсо болсун, эгер үй бүлөсүндө тынчтык жок болсо, үй бүлөсүндө муну колдогон аялы жана бала чакасы жок болсо, бул же көпкө кетпейт, же ийгиликтүү болсо деле өзүнүн жолго чыгып жатканда элестеткен бактысынын таппайт. Кыйнала береткенде ичинен мындай. Анткени обороту чоң компаниясы бар, бирок бактысыз үй бүлөсү бар да. Ошол. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз. Мындай суроо узаткым келип атат да. Биз кыргыз ишкерлерин жана айтып өтпөдүкпү, мындай 20 жылдан бери үйрөнүп келатат депчи. Анан бул ишкердик чөйрөсүндө сиз дагы мына бир топ тажрыйба топтоп калдыңыз. Wildberries жаатында мындай бирден бир компаниялардын бирисиздер дегендей. Сиз мындай байкай алдыңызбы? Кыргыз ишкерлеринин бир үч чоң мындай бир катасын белгилеп басып айтарсыз балким. Ошо провалга же бир жана катачылыкка түрткөн кыргыз ишкерлеринин эмнеси жакпайт? Чет өлкөлүк бизнес партнерлоруңуз же тааныштарыңыз бар мындай байкаганыңыз, мындай салыштырып көргөнсүзбү? Эмнеси жакпайт деген сөз менин оюмча бир аз орой тийип калса керек, анткени эли жерим үчүн ар бир клеткам, ар бир жаным, бир эле жаным бар, жаным курбан. Бирок Wildberries'ти баштагандан кийин, бир жылдан кийин Wildberries'те иштеп жатканымды уккандар, көргөндөр пайда болуп, анан булардын бир бөлүгү кайра эле консультация боюнча кайрыла баштады да. Ушул консультация учурунда балким жүздөгөн кыргыз бизнес ишкерлерге консультация бере баштадым. Анан эгерде мен байкаган орчундуу өксүктүктөрдөн бөлүшүп кетким керек болсо, булардын эң башында мындай биздин көпчүлүк ишкерлердин компаниялашуу түшүнүгү жок. Кандай? Мисалы, бир компания болуш керек, бул жерде отдел продаж болуш керек, отдел производства болуш керек, отдел маркетинг болуш керек,
анан могул жерде бухгалтер отуруш керек, анан булар деген мындай бир система куруу түшүнүгү жок. Эми жок болгон деле мыйзам ченемдүү эле көрүнүш, анткени биз 90-жылдар эгемендүү боло турган болсок, 2000-жылдарга чейин курсак ачып эмне кыларыбызды билбей эле, анан 2000-жылдардын башында, 90-жылдардын аягында бизнес кылса болот турбайбы, соода кылса болот турбайбы деп ошого айтып атканым бир 20-25 жылдын тегереги дегенимчи. Ошол биринчиси компаниялашуу маселеси жок. Анан документация жагынан көп түшүнбөйбүз. Мисалы, Wildberries деген юрлицо менен юрлицо иштейт. Wildberries өзү юрлицо, компания ОСО, ООО деп койталар да. Эгер ишкер Wildberries'е соода кылам десе, же ИП болуш керек, же ОСО болуш керек. ИП же ОСО болгондон кийин өзүнүн товарларынын тийиштүү документтери болуш керек. Ошол эле сертификат, декларация деген сыяктуу нерселер болуш керек да. Анан консультацияга келгендер араларында 15-20 жылдан бери деле өндүрүштө жүргөндөр бар, цех иштеткендер бар. Буларга деген минтип айтканда сертификат жөнүндө сүйлөсөң, сертификат деген эмне деп таң калышат да. Чын-чынында 15 жылдан бери жүргөн адам өзүнүн өндүрүп жаткан товарларынын мамлекеттин стандарттарына ылайык өндүрүлгөндүгүнө байланыштуу бир документтин болушун билиш керек да. Бирок аны менен сталкиваться эткен эмес. Өзүнүн Россияда бир 4-5 заказчиги бар. Жылдар бою ошолорго эле товарды тигип жөнөтүп жүрө берет. Мындай компаниялашайын деген нерсеси жок да. Бул бир. Экинчиси, байкаган эң чоң өксүктүктөрүнүн бирөөсү бул деген бизнестин техникасынын билбегендиги. Кандай? Ал мындай. Мисалы дейле да, 2019 жылдын аягында как раз текстиль тармагына кирем деп бир канча адам менен кеңешкенден кийин Истанбулга барып, ошол жакта бир жума 10 күн бою жүрүп, Истанбулда мода дүйнөсү кантип иштейт деген тема мен үчүн кызык болду дагы, барып ошол жакта бизнес кылып жүргөн адамдар менен таанышып келдим да, прям бизнестердин ичиненчи. Болгондо да таанышы болуп барганым үчүн алар бизнестин ички кухнясын деле ачып көрсөткөнгө баягы мүмкүнчүлүк болду да. Мисалы карасаңыз, бир эле адам жылдык балким $50 миллион бизнес жүргүзүп атат да. Бирок бул киши эртең менен келет, чайын ичет, сотрудниктер менен бир сыйра алап-калын сурашат, ууга чыгат, бассейнге барат, намазын окуйт, жумасына барат, ушинтип мындай жыргап жүрөт да. Ошончо жумуштун арасында, мисалы мен бирөө менен таанышып калдым эле, бир канча жолу бардым, бир жуманын ичинде. Ар жолу барганда, Али кардеш, Али бир тууганым, келдиңби деп отуруп, чай пай ичип, эмне кылып атасың, кандай болуп атат, Истанбул жактуу деп мындай кенен-кес оротуп сүйлөшкөн убакты бар. Чын-чынында карап көрсөң, мунун деген мультимиллионный долларовый бизнеси бар, жүздөгөн жумушчулары бар, аябай чоң немеси бар да, брендтери бар. Бүтүндөй Азияга сатат кийимдичи. Кыргызстанга келе турган болсоң, Кыргызстанда айталы бир эже бар, же бир байке бар. Бул байкенин 40 кыз иштеткен, 40 швея иштеткен бир цехи бар. Бул байкенин же эженин жеке жашоосу жок. Эртең менен саат 6-да кирип кетет Мадинага. Тыкань-мыкань алып цехке барып, рулондорду түшүрүп, ошон менен саат 11-12-де чыгат. Нерв кетип калган, ошол 20 кыз менен 20 кыз болуп, 40 кыз менен 40 кыз болуп, той топурга да кыйратып барбайт. Албетте бир жакшы особняк алып койгон, 570 алып койгон, бирок өзүнүн жеке жашоосу жок да. Неге? Анткени жана спортто дагы бар го. Спорттун бир техникасы бар, бир физика бар да. Физика аябай күчтүү адам, албетте физика менен кээ бир адамдар алып коюшу мүмкүн, бирок спорттун техникасын билген, жакшы билген бирөөлөр өзүнөн бир топ чоң адамдарды, өзүнөн бир топ күчтүү адамдарды эле жеңип коюшу мүмкүн, анткени техникасын билет да. Бул айтып атканым бир мурунку тема менен деле байланыштуу, баягы компаниялашуу сезими бизде көпчүлүк учурда жок да. Эгерде ушуга улап көргөн үчүнчү өксүктүгүн айта турган болсом, бул деген баягы бизде окуу деген тема бар го. Китеп окуу маселеси, же болбосо маалымат алуу маселеси бар го. Ушул негедир мындай калыптанып калган да. Паланчынын баласы мектепте троечник болчу го, кыйрат деле мектепте окуган жок, азыр зато болуп кеткен го деп туруп, ошондой бир канча мектепте жакшы окубаган, бирок более-менее деп койсо орусчачы мындай аздыр көптүр бир бизнес куруп, бир аз бутка туруп калгандарды көрсөтөбүз дагы, окугандан такыр пайда жок. Окубай деле адам болуп кетсе болот, окубай деле ийгиликтүү болуп кетсе болот деп ойлойбуз да. Бирок менин жеке пикиримде чындыгында чоңураак компания курабыз десек, же жана сиздер айтып атпайсызбы, мисалы Германияда, Европада 6-7 муундан бери иштеп жаткан компаниялар бар депчи. Ошондой узак мөөнөттүү иштеген компанияларды курабыз десек, анда окуунун орду маалымат алуунун орду деп айтайын. Бул бир гана китеп эмес, деги эле маалымат алуунун орду болуп көрбөгөндөй чоң.
ушул үч өксүктүк. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз. Азыр WhatsApp номерге дагы мындай көрөрмандар дагы жазып атат. Жан төрагасы дагы көрүп жатыптыр. Жолдар Омашев мырза жазып атат, жанагы эми кошумча сунушту дагы айтып атат да, жанагы корпоративдик маданиятты орнотуу дагы бизде кыргыз ишкерлеринде мындай кичине чабалыраак деген мааниде айтып атат да. Анан корпоративдик маданиятты сиз негизи кандай түшүнөсүз? Анан корпоративдик маданиятты Кыргызстанда мындай системалдуу түрдө киргизип, компаниянын ичинде иштетип, жашатып, ошону мындай колдонуу жагын сиз мындай ушул боюнча ойлоруңузду уксак да, корпоративдик маданият эмне ал? Корпоративдик маданият дегенде 2018 жылы YouTube'да иштеп жүргөндө Россиянын аттуу баштуу мультфильм чыгарган студияларына зиярат кылдык да. Ошо эле Союз мультфильмге бардык, Маша и Медведьти чыгарган Аккорд деген студияга бардык, Фиксикиге бардык да, Три котага бардык. Анан ушул жерде Союз мультфильмге киргенибизде, Союз мультфильмде кез менен ошол прям эң төбөсүндөгү адамдар эмес, бирок мультфильмдин чыгарылышына түздөн-түз таасир эткен ключевой адамдар да. Мунун бир үстү ансыз деле мультфильм чыгарган менен иши жок. Булар чисто бизнес катары карайт. Бирок менен мультфильм чыгарып жаткандардын бир канча жолу айткан сөзү ошо болду да. Библия компания деп коюш экен аларчы. Аларда эми эң куттуу китеп Библия болгон үчүнчү. Библия компания деп коет экен. Ар бир компания же ошол компаниянын подразделдериндеги кылына турган иштер, жумушчулардын бири-бири менен болгон мамилелери, жана кайсыл жагдайда ким кандай жоопкерчиликти алат деген сыяктуу бардык нерселерди булар жазылуу түрдө кылат экен да. Битаги эле биздин ишенимибизде, биздин динибизде деле маселелерди жазып белгилөө бул өтө маанилүү го. Мисалы бир адам жаңы бир компанияга жумушка кирип атат, анан сеникини мындай кылабыз деп жөн эле ооз эки айтып койбой, ошолордун бардыгы жазылуу форматта болсо да. Деги эле компаниянын корпоративдик түшүнүгү деген менин оюмча, компания маданият дегенде компанияда иштер кандай жүргүзүлөт, кандай жагдайларда компания жумушчуларга эмне жооптуу, жана кандай жагдайларда жумушчулар компанияга эмнелерден жооптуу деген бардык иш кылып компаниянын ички мыйзамы деп айтса болот да. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз да, Абдылахат мырза. Мындай суроо узаткым келип атат. Жана өз сөзүңүздө аябай жакшы белгилеп айтып өттүңүз да. Жана китеп окуу деп эдикпи? Адабий чыгармаларды окуу депчи. Негизи ошол бизнесте жанагындай ката кетиргендер, провалга туш болгондор десек, мындай кайгырат, депрессия болот, кээ бирөө балким ичимдикке жакындашы мүмкүн, дагы бирөө дагы башка нерселерге мындай барышы мүмкүн да. Анан бизнесте ката кетирген адамдарга кантип кайра өзүнө келиши керек, жана восстановление деп коебу, эмне деп коет, мындай эс алыппы, же ошол эле сиз айтып жана китептерди окуппу, мындай кантип ката кетиргенден кийин, өкүнгөндөн кийин, кайгыргандан кийин кантип бизнесмен кайра восстановление болот да, мындай моралдык жактан, физикалык жактан. Айтар элем, сиз кандай мындай тажрыйбалар менен бөлүшөсүз? Кайгырасызбы? Кайгырбай койгуш болбойт. Бирок баягы кайсыл нерсе кимди канчалык даражада кайгыртат деген нерсе маанилүү да. Мисалы 5000 сом жоготтуң, бирөө инфаркт болуп калат, бирөө 5 миллион доллар жоготот, бирок дагы эле турат да, тик турат да. Ошондуктан бул маселеде менин жеке сунушум, өзүмдүн дагы эң чоң баягы дем кылган нерселердин бирөөсү түшүнүлүшү керек болгон аябай чоң бир нерсе бар да. Бул тирүүлүктүн өзү чоң бакыт да. Баягы менин апам кез менен айтып калат, жердин үстүндөгү бардык проблеманы чечсе болот. Адам жердин астына кирип кеткенден кийин чечсе болбойт, өлүп калгандан кийин чечсе болбойт депчи. Апам аябай ушул сөзүнө баа берем, анткени тирүүсүңбү, 6 саның аманбы, неге турасың да? Анткени бул жашоонун өзүнүн маңызында сыноо бар да. Адамдын жаны кулкумунан чыкмайынча баар бир сыноо болот да. Анан адашпасам жана сөзүнүн башында сиз деле айтып кеттиңиз, бардык адам бизнесмен боло албайт, бирок бардык адам рызкысын табыш керек, бардык адам бир киреше табыш керек депчи. Эми адамдын өзүнү тааный билгендиги дагы чоң нерсе. Эгерде стресске көп чыдамкай боло албаса,
проблемалар менен алып урушуп жүрүү ага кызыктуу болбосо, анда башта бизнеске келбей эле коюш керек да. Же бизнеске келгенден кийин деле чындыгында кичинекей эле бир провал болгондо, мисалы налоговый келип калды, адам депрессияга кирип кеткен да. Же болбосо сатуулар өзүнүн күткөндөй болбой жатат, адам депрессияга кирип кеткен да. Эгер ушундай нерселер көп кайталана баштаса, анда деген эң жакшысы бизнестен кеткенде деле жакшы. Өткөндө Алматыга барганда бир жигиттер менен сүйлөшүп отурсак айтат, менин бир тууганым криптого аябай катуу кирип кетти дейт да. Бирок мындайча айтканда криптодагы жанакы немелер бар го, спаттар менен взлеттер бар го, жогору көтөрүлүш. Диаграммалык көрсөткүчтөр. Ошол диаграмманы кудум эле жүрөгүнө байлап алгандай дейт да. Көтөрүлсө жүрөгү көтөрүлөт, түшсө жүрөгү түшөт дейт да. Кийин комага түшүп калды дейт. Тууганымча. Комага түшүп 20 күн 30 күн комада жатты дейт. Тургандан кийин биз айттык дейт да, эми криптовалюта сеники эмес экен. Сен муну таштайсың. Может сен жөн эле жумуш кыласың десек, көнгөн жок кайра криптога кирди, бул жолусуна инфаркт кармап өлдү дейт да. Кайтыш болуп калды дейт да. Ошого айтар элем, баштап адам өзүн жакшыраак таанып, эгер чындап табияты бизнеске туура эмес болсо, бай неме EQ деп коет го, emotional quotient, эмоциональный аябай таасирдене турган бирөө болсо, бизнестен узагыраак болгон деле жакшы. Ансыз эле бардык адам бизнесмен болуш керек деген нерсе жок да. Жакшы айтып өттүңүз, негизи убакыт уланбай баягы жакындап баратат, аяктапчы, бирок суроолор көп негизи мындай. Карап узатайын деп атам да. Азыр бул акыркы жооп берген жообуңузга эле улап суроо бергим келип атат да. Адам ошо бардык эле адамдар кайсыл бир көйгөйгө туушукканда, чече албай калса же эме болсо жантип ойлонуп кайгыга батып кетет экен да. Анан айрым бизнес жаатында жүргөн инсандарыбыз айтышат, ошо китептерди окуп, анан жанагы не ной деп коет го, жанагы наалова деген китептерди окушат экен, капаланба деген ушундай. Анан негизи наалоо, асан кайгуу болуудан мындай ишкерлерге мындай кандай кеңештериңиз бар? Бул наалыган, кайгыра берген, кайра ойлоно берген бул нормалдуу эле нерсеби же мындан чыгыш керекпи? Жанакы эле айтканымда, эмне маселеге канчалык кайгырып атканың маанилүү да. Эгерде болбогон нерсеге эле кайра кайгырып наалый берсең, бул деле туура эмес да. Анан бизнесте мына 2-3 күн мурун биз деген Алматыга барып, Алматыда Wildberries боюнча бир чоң конференцияга катышып келдик. Прям взрыв мозга да. Ошол жакта иштеп жүргөн адамдар, оборотторду кылып аткандар, товар сатып аткандар баарын көрүпчү. Бизнесте айтат элем, бул нетворкинг аябай маанилүү да. Бир анекдот айтып өтөйүн. Бир күн Насирдин апенди тамдан кулап кетиптир. Тамдан жыгылып түшүптүр да. Тамдан кулап түшүп, белим деп бакырып жатса, муну көрүп калган бир кошунасы мынтип айтат дейт. Туугандар, доктор чакыргыла, Насирдин апенди тамдан түшүп кетти деп. Анан бели ооруп жаткан Насирдин апенди башын көтөрүп мынтип айтат дейт. Мага дейт, доктор чакырбай эле койгула, мага дейт, буга чейин тамдан кулап кеткен бирөөнү чакыргыла деп. Неге десе, ошол мени жакшыраак түшүнөт. Врачка караганда да ошо мени жакшыраак түшүнөт депчи. Ошол сыяктуу мына бизнестен нетворкинг неге маанилүү? Анткени мисалы бир адам $15,000 банкрот болгондо, анан бул кудум эле асман башына кулап түшүп калгандай, кыйрап түшүп калгандай кайгырат да. Бирок бизнес чөйрөсүндө көбүрөөк жүрсө, өзүнүн чөйрөсүнө сөзсүз түрдө $15,000 бери турсун, $150,000, $200,000 банкрот болгон бирөөлөрдү көрөт да. Ошолордун ошончо чоң суммага банкрот болгонуна карабастан, кадимгидей эле жашап, кадимгидей эле умтулуп жүргөндүгүнү көрөт да. Көргөндө бул өзү үчүн деле аябай чоң бир мындайча айтканда сөздүн жакшы маанисинде мотивация болот да. Адамдар $100,000 менен эле жүрбөй, мен эмнеге $15,000 менен ушунчалык белим сынып атат депчи. Нетворкинг деп айтып калдыңыз. Азыр жана сиз G ассоциациясында да мүчөсүз, анан да ишкерлердин менен дагы бирге мындай нетворкинг жүргүзүп жүрөсүз да. Анан ассоциациялар Кыргызстанда көп, клубтар бар, ассоциациялар бар, бирикмелер бар, топтор бар. Анан ошол берейин деген сурам, ошол ассоциацияларда мүчө болуу кандайдыр бир деңгээлде бизнесте провал болуудан мындай алдын ала мындай жардам береби? Эмне үчүн сиз бизнес ассоциацияга мындай мүчө болдуңуз? Бул албетте жардам берет. Мисалы мен ЖИАга мүчө болгондугум үчүн аябай сыймыктанам. Кызыктуу бир нерсе, мен ЖИАга мүчө болдум. Менин ЖИАга мүчө болгонумду уккандан кийин
Арадан бир эки ай өттү окшойт. Дагы бир эки тааныштарым жыяга барып мүчө болушуптур. Анан кайра келип мага мынтип сурап атышат да. Сен жыяга мүчө болдуң, взнос төлөндү, жана мүчөлүк акысын төлөдүң. Биз эми эле мүчө болуп атабыз же болдук. Ошол төлөгөн акчаңды чыгарабы депчи. Актайбы мүчөлүк акыңды актай. Ишкердин суроосу да бул, Кандай дейсиз? Ар бир эле ишкер ошону сурайт да. Ошондойбу? Алдым деген нерсе. Анан мен аларга мынтип жооп берип атам да. Жыя сыяктуу, мисалы жыяга мүчө болуп атканыңарда силерге мындай немеге барып, маркетке барып картошка алгандай эмес. Мен сага 100 сом бердим, сен мага 3 килограмм картошка бер логикасы менен иштебейт. Силер көңүлүңөрдү урутпай эле мүчөңөрдү бересиңер. Жыянын бир жылдын ичинде 15 иш-чара уюштура турган болсо, ошонун 3-өсүнө катышасыңар. 3-өсүнүн бирөөсүнө бир адам менен таанышасыңар, ошол силердин поворотный точкаңар болуп кетет. Ал силердин 2 жылдан бери таппай жүргөн жообуңарды таап коюшу мүмкүн. Же болбосо жыя менен бир саякатка барасыңар, ал жакта бир ишкер менен таанышасыңар, аны менен партнер болосуңар, 10 жылда кылбаган ишиңерди 1 жылда кыласыңар. Бирок жыяга катталтканда эч качан мындай мен бир бердим, бир алышым керек деген логика менен катталбагыла, анткени бул жер нетворкинг үчүн бир платформа. Бул жерде толтура ишкери бар, бул платформа силерге бардык мүмкүнчүлүктөрүн ачып атат. Канчалык колдоносуңар ал өзүңөрдүн ишиңер. Мисалы, акыркы жолу жыя биф уюштурду. Чындыгында супер масштабтын, супер пайдалуу бир неме болду. Мен эң арзан билет алдым, 2000 сомго. 2000 сомго эң арзан билет алдым. Биринчи күндүн аягында болуш керек, же экинчи күндүн аягында экен. Санжар деген мырза, Өзбекстандан келген ресторатор 20 мүнөттүк бир презентация кылды. Өзү 20 жылдан бери ресторан иштетет экен. Ошол өзүнүн бүт правалдарын, менеджменттин түрлөрүнү, кетирген каталарын жана бул каталардан чыгарган сабактарын 20 мүнөт бою түшүндүрүп берди. Мен ошол Санжар мырзанын немесин угуп отуруп, презентациясын мен төлөгөн 2000 сомду 20 эсе кылып чыгарып алдым дедим да. Анткени менин көптөн бери башымды жеген, кызыктырган суроолордун дээрлик бардыгына жооп берди да, мисалы. Ошол сыяктуу сөзсүз түрдө пайдасы бар. Жыянын нетворкингге да пайдасы бар, бизнес өнүктүрүүгө да сөзсүз түрдө пайдасы бар. Демек, ассоциацияларга мүчө болуудан дагы мындай пайда албетте бар деген нерсе. Албетте. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз. Предпоследний деп коет го орусча. Акыркы суроонун алдыңкысы. Хорошо. Мына жаңы жыл болуп атат, Абдрахат мырза. Бул жылды аяктап атабыз, анан бардык эле адамдар ошол кийинки жылга ойлонушат экен да. Кандай кылабыз, эмдиги жылга кандай пландарды коебуз депчи. Ошол провал болбош үчүн, кандайдыр бир ката кетишпеш үчүн кайсыл бир бизнестин түрүндө дейли, эмдиги жылы мындай жаңы жылда кайсыл тармакка, кайсыл багытка же кайсыл суроого басым жасайын деп атасыз? Мындай жаш ишкерлерге балким сиздин пландарыңыз мындай сабак үлгү болоор дейм да. Былтыр октябрдын 16-сында биз IT стартапты баштаганбыз. Анан планыбыз боюнча 2 айда бүтмөк, бирок 14 айда бүттү. Бүткөндө дагы декабрдын экинчи жарымында бүткөн үчүн жылдын эң мёртвый сезонунда бүтүп калды да. Азыр как раз ошол мёртвый сезонду күтүп турган учурубуз. Менин кийинки жылга эң эле чоң планым ушул стартапты максималдуу түрдө өнүктүрүү. Анан фокус өтө маанилүү нерсе. Бул меники эмес экен деген бир суроо бар. Анан бул колумдан келбейт деген экинчи нерсе бар. Биз кез менен жетиштүү түрдө бир нерсеге көңүл бурбайбыз. Жетиштүү түрдө аны аракет кылбайбыз дагы, бул меники эмес экен деп туруп өзүбүздү сооратып басып кетип калабыз да. Ошон үчүн деле фокус аябай маанилүү деп ойлойм. Жаштарга бере турган сунушум деле ошол. Кайсыл тармак өзүнө кызыктуу болуп атса, ошону деген жакшы фокус менен проба кылып көрүш керек. Эгер чында бул меники дей турган болсо, ошол тармакка баш оту менен кирип туруп аракет кылыш керек. Менин деле планым ушул. IT тармагына фокус жасоо. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз, Абдрахат мырза. Анда акыркы суроону берейин. Акыркы суроо бул акыркы микрофон деп коет. Бизнес кыйроолор боюнча мына бүгүн сүйлөштүк. Кыска 1 мүнөттө ошо акыркы микрофон узатсак. Эркин микрофон дегенде эмне айтсам айта берем да? Апама салам айтсам деле. Менин жеке пикиримде мамлекеттин өнүгүшүнө ишкерлердин
салым өтө чоң болот да. Өзүм деле акыркы 5 жылдан бери баш отум менен ишкердикке кызыгып, жана ушул жаатта жүргөнүмдүн дагы эң чоң себептеринин бирөөсү ушул. Болгондо дагы көптөн бери ойлонуп, бул кыргызча маанисини таппай келем. Эгерде көрөрмандардын ичинде жакшы тилчилер болсо, кыргызчасын жазса аябай кубанычта болом. Осознанный бизнесмен деген сөз бар да, термин бар да. Балким китептерде жоктур, бирок менин жүрөгүмдө ошол осознанный бизнесмен деген нерсе бар да. Мисалы, жөн эле акча кылыш үчүн бизнес эмес, коомчулукка пайдалуу бир бизнес кылуу. Мүмкүн болушунча көбүрөөк адамды жумуш менен камсыз кыла турган бир бизнес кылуу. Же болбосо Кыргызстандын медициналык жактан, экономикалык жактан, социалдык жактан, билим берүү жаатынан кандайдыр бир көйгөйүнү олуттуу түрдө чечип бере турган бир бизнес куруу, муну масштабка чыгаруу жана өлкөнүн өнүгүшүнө бизнес менен салым кошуу деген нерсени мен осознанный бизнесмен деп түшүнөм. Ушундай осознанный бизнесмендердин Кыргызстанда канчалык көп болушу өлкөнүн ошончолук өнүгүшүнө алып келет деген ойдомун. Жиянын курулушундагы негизги максаттардын бирөөсү деле ошо болуш керек. Күчтүү ишкер өнүккөн өлкө деген девиз менен. Ошого биздин жаштарды чакырат элем. Адал жол менен, өз акылың менен, мээнет менен Кыргызстанда толгон токой көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөрдүн кайсы бирөөсүн чечкенге ориентированный бир стартап же кандайдыр бир бизнес курса, ошону өнүктүрсө, албетте акча тапсын. Бизнесмендин максаты акча табыш, бирок акча табыштын жанында элге жерге дагы бир кызмат болсо да. Жакшы, рахмат Абдылахат мырза. Эң жакшы нотада аяктап жатабыз. Урматтуу Маралдын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биз сиздер менен биргеликте бизнестеги кыйроолор же орусча айтканда бизнес провалдар жөнүндө сөз кылдык. Эфирибизде конок болуп Абдылахат Матраимов, Али Софт IT компаниясынын жетекчиси конок болуп берди. Микрофондо мен Азамат Дүйшеев болдум. Эмки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар. Биздин эфирди кайрадан кайталап көрөм десеңиздер, Марал ФМдин Facebook'тагы баракчасына кирип, лайк басып, эфир менен бөлүшүңүздөр. Саламатта туруңуздар. Экономикалык маалымат бул маанилүү. Ал өлкөнүн келечегинен кабар берет. Кыргызстандын өнүгүү багыты, ага ишкер коомчулуктун салымы, идеялар жана сунуштар экономикалык майданда. Эко-майдан, Жия бизнес ассоциациясынын автордук программасы. Ар шаршемби саат 16-да.